Бүгүнкү өтүлө турган тема жөнөкөй жана курама сандар. Кандай сандарды биз жөнөкөй сандар дейбиз, кандай сандарды курама сандар дейбиз. Эгерде сан өзүнө жана бирге гана бөлүнсө, мисалы 3 деген сан өзүнө гана жана бирге бөлүнөт. 2 деген сан дагы өзүнө жана бирге бөлүнөт. Ал эми 4 деген санды алсак, өзүнө бөлүнөт, 2ге бөлүнөт, бирге бөлүнөт. Бул жерде 4 санынын канча бөлүүчүсү бар? 3 бөлүүчүсү бар. 4 деген сандын бөлүүчүлөрү 3. 4 1ге бөлүнөт, 2ге бөлүнөт жана 4кө бөлүнөт. Демек 4түн канча бөлүүчүсү бар? 3 бөлүүчүсү бар. 5 деген санды алсак, 2 гана бөлүүчүсү бар. Ал эми 6 деген санды алсак, 1ге, 2ге, 3кө жана 6га бөлүнөт. Демек, бул жерде кандай болуп атат? Эгерде сандын 2 гана бөлүүчүсү бар болсо, анда бул сандарды биз кандай сандар экенбиз? Жөнөкөй сандар дейбиз. Ал эми 2ден ашык бөлүүчүлөр бар болгон сандарды биз курама сандар деп айтабыз. Эми биз бир нече сандарды жазып көрөлү дагы, ошол сандардын ичинен курама сандарды өзүнчө, жөнөкөй сандарды өзүнчө бөлүп, комментарийга жазып кетиңиздер.